Бийлик Кумтөрдөн 500 миллион доллар киреше алууну пландап жатат. 2022 жылы Кыргызстандын бийлиги Кумтөр алтын кенинен 500 миллион доллар киреше алууну пландоодо. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 4 апрелде кенге байланыштуу жасаган кайрылуусунда айтты. Эгерде буга чейин биз жыл сайын дивидендтердин символикалуу көлөмүн гана алып келсек, тактап айтканда 20 жылдын ичинде жалпысынан 85 миллион доллардын тегерегинде алып келсек, өткөн жылдын 7 айында эле 323 миллион доллар кирешеге ээ болдук. Быйыл буйруса 500 миллион долларга чейин алабыз, деди Садыр Жапаров. Президент Сентера компаниясы менен Кыргызстандын ортосундагы талаш-тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлганын, Кумтөр толугу менен өлкө менчигине өткөнүн жарыялады. Жапаров элге кайрылып жаткан кезде Сентера компаниясы да Кыргызстан менен түзүлгөн келишим тууралуу пресс-релизди жарыялады. Сентера Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр кенинин Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммадагы салыктарды төлөбөй келгени негиз катары көрсөтүлгөн. Сентера Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр азырда уланууда, бирок тараптар талашты тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылып келишет. Булак Азаттык Чекит.org. Жакшы күндөрдөн бири элес. Садыр Жапаров элибиздин үмүтүн актайм деди беле, мына бүгүнкү күн далил. Кумтөрдү элибизге алып берди. Тарыхый күн болду бүгүнкү күн. 04.04.22 тарыхый күн. Президент Садыр Жапаровду кандай мурда колдосок, өз кызыкчылыгыбызды ойлобой азырда так ошондой биримдикти колдоп турсак, өлкөбүз үчүн дагы көптөгөн жакшы тарыхый иштерди жасап, Кыргызстаныбызды урпактарыбызга өнүккөн Кыргызстан кылып таштап кетебиз. Ажоо тандагандан жаңылбаппыз. Кудай кут кылсын, ажообуздун алтын башы аман болсун. Жаркын келечек алдыда элим. Эл уулу Садыр Жапаров, Исмат Бекжанов. Сыймык Жапакеевди коркок генерал деп атады. 2020 жылдын 6 октябрындагы төңкөрүштө Ала Тоо аянтында бомба жарылган. Ал бомба Өмүттүн колунда жарылган. Ошондо эң биринчилерден болуп Сыймык Жапакеев качкан деп билдирди бүгүнкү сотто Жеңиш Молдокматов. Кана ошол коркок генерал, алгач ошолор жооп бериши керек, деди бүгүнкү соттук отурумга ишенбөөчүлүк билдирип жатып. Булак апта Чекиткейжи. Алмазбек Атамбаев. Душмандарымдын көзүнө көрүнүп өлбөйм. 4 апрелде Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда 2020 жылдын 5, 6, 9 октябрындагы башаламандыктарга байланыштуу соттук отурум уланып жатат. Сот отурумуна камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов алынып келинди. Отурумга күч менен алып келүү чечими чыккан мурдагы президент Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип, учурдагы бийлик, түрмөдөгү шарттар жана ага карата жасалып жаткан мамилелер тууралуу айтты. Абакта мага баары жакшы мамиле кылат. Коронавирус пандемиясынан кийин жүрөк оорум күчөдү. Душмандарымдын көзүнө көрүнүп өлбөйм. Баары Кудайдан. Акыры бир күнү абактан чыгам, деди Атамбаев. Эске салсак, ИИМ октябрь окуялары боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Биринчиси 5-6 октябрь окуялары боюнча, экинчиси 9 октябрдагы Ала Тоо аянтындагы митингдер боюнча. Биринчи иштин алкагында Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов кармалган. Алгач ага УКМКнын имаратын басып алуу боюнча айып тагылып, кийин беренесин массалык башаламандыктарды уюштурууга өзгөртүлгөн. Ал эми Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары, президенттик шайлоодон талапкер болгон Курсан Асановго жазык кодексинин 245 беренеси имараттарды жана курулуштарды басып алуу боюнча айып тагылган. Экинчи иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовго, Кыргызстандын социал-демократтары партиясынын лидери Темирлан Султанбековго жана УКМКнын 9 бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Канат Сагынбаевго айып тагылган. Султанбеков менен Сагынбаев алгач үй камагына чыгарылып, кийин бөгөт чаралары эч жакка кетпөө тил катына өзгөртүлгөн. Булак Чекиткейжи. Украина президенти Зеленский Буча шаарчасына барды. Украина президенти Владимир Зеленский Буча шаарчасына барды. Киевдин жака белиндеги шаарчада орусиялык аскерлер чегингенден кийин карапайым кишилердин сөөктөрү табылганы расмий кабарланган. BBC'нин маалыматына караганда, Зеленский орус армиясынын кыйраган техникасы жаткан көчөнү көрүп, жергиликтүү тургундар менен сүйлөштү. Журналисттерге кайрылып, президент Орусия Украинада согуштук кылмыштарга барганын,
Ошол эле маалда Москва менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн дагы деле жактарын айтты. Орусия өз күчтөрүн Киев, Чернигов жана Суми облустарынан чыгарып кеткенин маалымдаган. Бирок Донбасс жана Харьков тарапта аскерлерин топтоп жатат. Өткөн жумада орус коргоо министри Сергей Шойгу атайын операциянын максаты Донбассты өз көзөмөлүнө алуу экенин айткан. Бучада каза тапкандардын саны жана өлүмдүн себептери тууралуу так маалыматтар жок. Айрым маркумдардын колдору артынан байланганы белгилүү. Шаарда жапырт көрүстөн да табылганы кабарланган. Украин бийлиги орус аскерлеринин колунан набыт болгон жергиликтүү тургундардын саны 300дөн ашканын айтууда. Москва айыптоолорду четке кагып, жалган маалымат таратып жатат деп Киевти күнөөлөдү. Булак азаттык чекит.org. Эч ким тирүү калбайт. Рамзан Кадыров Мариупольдагы заводко чечен аскерлери чабуул жасап жатканын айтты. Ахмад Хаджи Кадыров атындагы полктун жоокерлери Орусия гвардиясынын курамына кирген. Мариупольдагы заводко чабуул жасай башташты. Бул тууралуу Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Telegram каналына жазды. Анын айтымында операцияны полктун командири Замит Чалаев жетектөөдө. Мен коюлган тапшырма аткарыларынан күмөн санабайм. Ооба, бул кыйын. Бирок аткарууга болот. Донбасста карапайым элге көп жылдар бою жасалган кордуктан жооп кайтарууга убакыт келди. Эч ким тирүү калбайт деп жазды Кадыров Telegram каналына. 16 мартта Кадыров Чеченстандын атайын күчтөрү Мариупольдагы Азовсталь металлургиялык заводуна чабуул жасай турганын билдирген. Анын айтымында азыр Азовсталь металлургиялык заводунда Украин улутчул топтору жашынып турат. Булак коом чекит пресс. Бучадагы үрөй учурган иштер. Орусия Одессага сокку урду. Украина армиясы Киев облусунан орус армиясын сүрүп чыгып, дээрлик өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Баскынчылардан бошотулган Буча шаарында ондогон жайкын тургундун сөөгү табылды. 3 апрелдин таңында орус армиясы Одесса шаарына ракетадан сокку урду. Ал эми Балтика мамлекеттери орус газынан баш тартышты. Франс пресс агенттигинин журналисттери тарткан видео сүрөттөрдөн орус баскынчыларынан бошотулган Буча шаарындагы бир эле көчөнүн ар кайсы тарабында жаткан сөөктөрдү көрүүгө болот. Алардын айрымдарынын колдору байланган, бирөөнүн колунда ачылган Украин паспорту бар. Маркумдардын карарып кеткен жүздөрүнөн бир нече күн мурун өлгөнүн болгого болот. Үрөй учурган ушундай эле кадрларды Reuters агенттиги да таратты. Калаанын аман калган тургундары азырда эс бойдон жүрүшөт. Бучанын мэри Анатолий Федорук 2 апрелде билдиргендей, орус аскерлери көзөмөлдөп турган бир ай ичинде шаардын 300дөй тургуну өлтүрүлгөн. Алардын 280-и бир жерге көмүлсө, башкаларынын сөөктөрү көчөдө эле калганын мэр кошумчалады. Москва мындай айыптоолорго комментарий бере элек. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Украинанын Буча шаарындагы орус армиясынын аскердик кылмышка тете аракеттеринен кийин Орусияга дагы санкциялар киргизилерин билдирди. 3 апрелде Твиттерге ал орус аскерлеринин жырткычтык аракеттерин чагылдырган видеолорду көрүп нес болгонун жазган. Британиянын тышкы иштер министри Лиз Трасс Бучадагы жана Украинанын башка шаарларындагы жырткычтык анын эс кылганын 2 апрелде билдирип, кылмышка баргандар жоопкерчиликке тартылаарын белгиледи. Буча жана Киев облусундагы Ирпен, Гостомель жана башка шаарлар орус аскерлеринин бошотулганын алгач Украинанын коргоо министрлигинин орун басары Анна Маляр Фейсбукка жазды. Андан соң бул маалыматты президент Владимир Зеленский дагы ырастады. Биздин коргоочулар Киев менен Чернигов облустарындагы айыл кыштактарда өз көзөмөлүн орнотууну улантып жатышат. Баскынчылардын карамагына өтүп кеткен аймактардын көбүнө Украин желеги илинде. Зеленский алдыда өлкө чыгышында айыгышкан салгылашуулар көтүлүп жатканын дагы бир ирет эскертти. Ал ошондой эле түштүккө дагы соккулар болушу мүмкүн экенин айткан. Одессага сокку урулду. Кара деңиздин боюнда жайгашкан Одесса шаары 3 апрелдин таңында ракеталык соккуга кабылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин өкүлү Антон Герашенко Телеграмга жазды. Анын айтымында бир нече райондо өрт тутанды. Миллиондой адам жашаган Одесса украиндер каармандык менен коргоп жаткан ири порт шаары болуп саналат. 3 апрелде Орусиянын коргоо министрлиги калаанын жанындагы мунай иштетүүчү заводко жана мунай сактоочу кампаларга сокку урганын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Игорь Коношенков Украинада жалпысынан 28 объектиге сокку урулганын айтты. 3 апрелде таңда таамай соккон абад жана деңиз ракеталары Одесса шаарынын айланасындагы мунай иштетүүчү заводду жана күйүүчү май сактоочу 3 кампаны жок кылды. Ал жактан күйүүчү май Николаев багытындагы Украина аскерлерине жеткирилип турган.
Буга чейин Украин бийлиги орус аскерлери Киев менен Чернигов шаарларынан кетип жатканын билдирген. Чернигов шаары Украина менен Беларустун чек арасына жакын жайгашкан. Украинанын куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын маалыматына караганда, Орусиянын Беларустагы аскердик техникасынын көбү иштен чыгып, орус аскерлери Украинадан жөн кетпей уурдалган буюм тайымдарды ала кетишкен. Ал арада 2 аптадан бери дайыны чыкпай жаткан документалист Макс Левиндин сөөгү Киевке жакын жерде табылды. Чек арасыз кабарчылар уюму Твиттерге 2 апрелде жазгандай, Левин куралсыз жүргөн жана пресса деген жазуусу бар кийим кийип жүргөн. Ал 24 февралда Украинада согуш башталгандан бери курман болгон 6-чы журналист. Ал эми Азов деңизинин жээгиндеги стратегиялык Мариуполь шаарында 100 миңдей адам орус аскерлеринин курчоосунда турат. Аналитиктердин эсебинде Орусия калааны толук басып алып, бир гана Донбасстагы өз карамагындагы аймактарды көздөй гана гуманитардык коридор ачууну каалайт. Зеленский Мариупольдун Орусия кол салгандан бери туруштук берүүсү Украинага түндүктөгү аймактарын кайтарып алууга мүмкүнчүлүк бергенин айтты. Балтикадагы Латвия, Литва жана Эстония орус газынан баш тартты. Бул тууралуу Латвиянын радиосу менен болгон маегинде газ операторунун башчысы Уилдис Барис билдирди. Булак Азаттык Чекит Орг.